Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтундагы өрттөн 2 бала каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинен алардын бири 2 жашка чыга элек наристе, экинчиси 16 жаштагы өспүрүм болгонун билдиришти. Экөө тең операциядан кийин жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, эвакуация учурунда жасалма дем алдыруучу аппараттар өчүрүлгөндүктөн бейтаптар өз алдынча дем ала албай калышкан. Дарыгерлердин аракетине карабастан алардын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Бейтаптардан тышкары өрттөн 9 киши жаракат алды. Илимий изилдөө институтунун 7 кызматкери жана жакындарын кароого келген 2 киши. Алар эске уланышкан. 4 медицина кызматкери алгачкы жардам алгандан кийин кайра жумушка чыккан. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев өрт оорукананын жертөлөсүндө тутанып, андан чыккан түтүн желдетүү системасы аркылуу имараттын бардык жерине тараганын билдирди. Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтундагы өрт боюнча өрт коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкектеги ооруканада өрт 11-февраль күнү кечинде башталып, имараттан 260 киши эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен өрт кечки саат 9 чамасында тутанганын билдиришти. Аны өчүрүүгө 6 өрт өчүрүү тобу жана Бишкектин куткаруу кызматынын өкүлдөрү катышты. Өрт толугу менен түнкү саат 11 өчүрүлгөн.